жүрөк көтөрүп мындай кыласыңар. Мына колуңарды бул жерге коесуңар, жүрөктүн жанына коесуңар. Жүрөктүн биякта жүрөктүн үстүнө коесуңар. Анан бисмиллахир-рахманир-рахим айтасыз. Анан кийин аятул курсини 3 жолу окуйсуз. Ва хувал алил азим дейсиз дагы. Анан бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп анан мына оң жакка мындай 3 жолу, анан кайра сол жакка 3 жолу, анан бисмиллахиллади ла ядурру ма исми шейин фил ард ва ла фис самаи ва самил алим деп кичине басып деп 3 жолу ушундай кылып койсо эле болду. Жүрөк орнойт. Билесиңер эмне үчүн мындай кылат? Эмне үчүн ушу тажрыйба колдонуп анткени чындыгында дейт. Силердин жүрөктөрүңөр Алланы эстөө менен гана өзүнүн калыбына келет деген Алла Тааланын аяты бар. Бул аятта эмнекен ошол аятты мындай ошо Алланы эстөөнү коюш керек экен. Чотасыз Алла Тааланын немеси зикир сыяктуу болуп тургандан кийин ушундай кылса, амал кылса, иншалла жүрөк көтөрүлгөн болот. Анан барып алам бояк чаңа сүбөңөрдү сындыртып көтөрүп анан кийин бояңа бир нерсе байлап алып, 2 оттогу бир этип эле алдым бардым туура эмес.